إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eң оболу Аллах Субханаху ва Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, ал кишинин үй бүлөлөрүнө, сахабаларына жана бүткүл момун мусулмандарга Аллахнын саламы жана райымы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман агайындар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аллах Тааланын каалоосу менен насип кылып бүгүн дагы сиздер менен түз эфирде болуп турабыз. Кудайым буйрса 2 саат бою сиздер менен түз эфирде чогулабыз. Андай болсо суроо жооптор бөлүмүн баштай берсек. Бизге жакындан кошулган бир туугандарыбызга бир аз эскерте кетсек. Биздин бул түз эфирибиз 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмү суроо жооптордон. Суроо жооп бөлүмүндө сиздер Куран менен дарылоо жөнүндө, сыйкыр оорусу жөнүндө, көз тийүү жана жин кирүү жөнүндө суроолорду берсеңиздер болот. Иншаллах мен сиздерге колумдан келишинче сиздердин сурооңуздарды бул жакта шеригим мага окуп берет. Мен колумдан келишинче сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Анан эгер вакыттын тыгыздыгы менен суроолорго, кээ бирки суроолорго жооп берилбей калса, сөзсүз түрдө жазуу түрүндө жооп берип коебуз бүгүн же эртең. Иншаллах экинчи бөлүмүндө рукуя окулат. Жогорудагы биз санаган жин оору, сыйкыр оору, көз тийүү жана башка ушул ооруларга байланыштуу болгон психикалык ооруларды да каршы ушул түз эфирде сиздерге дем салып беребиз. Дем салуу үчүн сөзсүз түрдө кунт менен ихлас кылып берилүү менен окуп турсаңыздар жетиштүү болот. Бир гана сыйкыр оорулары, жин оору менен ооругандар, көз тийүү менен ооругандар гана катышсын деген сөз туура эмес. Анткени Куран аяттары бүтүндөй инсандагы руханий ооруларга да, маддий ооруларга, материалдык ооруларга да баарына Куран Керим аяттары шифа. Андыктан ушул эфирде көз тийүү, жин жана сыйкыр оорулардан башка медициналык оору менен жабыркаган бир туугандарыбызга катышса болот иншаллах. Андай болсо суроолорду баштасак. Бисмилlah. Ассаламу алейкум, биздин көрөрмандар. Биз адаттагыдай ишемби күнү өткөрүп турган түз эфирибизди баштап алдык. Суроолоруңуздарды Instagram баракчасына, Facebook баракчасына жөнөтсөңүздөр болот. Анан биздин эфирибизди бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Биринчи суроо мындай, Сулайман ажы. Ушул сыйкырдын тарыхы эмнеден башталды, кайсы жерден чыкты? Бул биздин заманда эле пайда болгон нерсеби же буга чейинки пайгамбарлардын убагында, буга чейинки замандарда бул нерсе бар беле? Сыйкырдын тарыхы бизден мурунку коомдордо ошол доорго жараша өкүм сүргөн империялардын доорлорунда, ар бир доорлордо болуп өткөн. Бизге Куран Керим сыйкырдын тарыхы жөнүндө ушундай кабар берет. Аллах Субханаху ва Таала Бакара сүрөсүндө мындай дейт: Астаизу билlah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Бул аят узун аят. Ушул аятта Аллах Субханаху ва Таала сыйкырды кандай максатта жерге түшүргөндүгү жөнүндө
сыйкырды кимдер жерге алып келгендиги жөнүндө, эмне үчүн жерге сыйкыр түшкөндүгү жөнүндө анын баарын кабар берет. Жада калса ошол сыйкырдын адамдарга кандай зыян экендигин жөнүндө, сыйкыр менен алектенген адамдын өкүмү кандай болушу жөнүндө, жана сыйкырчыга барган кишилер жөнүндө, жана сыйкырдын таасири жөнүндө, анын зыяндары жөнүндө ушул аятта кенен айтылат. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Сулайман алейхиссаламдын доорунда пайгамбарлардан бири болгон Сулайман пайгамбар. Ошол кишинин доорунда шайтандар окуган, шайтандар айткан нерселерге көпчүлүк ээрчип кетишти. Ошол кезде шайтан дегенден бул жерде максат кылынган нерсе сыйкырчылар. Сыйкырчылар Аллах субханала ва таала аларды шайтан деп атады. Ошол аяттын астында келет, аларды мусулман эмес деп атаган жери да бар. Ошол доорда Сулайман алейхиссалам доорунда көпчүлүк адамдар сыйкырга менен алектенип, сыйкырга ишенип, сыйкырга ээрчип кетишти. Ва кафара Сулайман. Сулайман Аллахтын пайгамбары болчу. Ал пайгамбар Аллахтан гана келген вахилер менен иш жүргүзчү. Сулайман алейхиссалам ал капыр эмес. Ва кафара Сулайман. Сулайман кафыр болбоду, бирок адамдардын көпчүлүгү капырлыкка кетип калышты. Бул жерде Сулайман сыйкыр менен алек болбогон. Сулайман алейхиссалам туура жаныбарларды, курт кубурскаларды, адамзаттан башка бардык жан заттар менен сүйлөшө алган, алардын тилин билген, алардын баарын башкарган. Сулайман алейхиссалам шундай пайгамбар болгон, бул жердин көп жерлерин башкарган. Жердин чыгыштан батышына чейин болгон жерлерде. Ошол Сулайман алейхиссалам сыйкыр менен бул нерседен bunday мүмкүнчүлүктөргө жетпеген. Сулайман алейхиссаламды көпчүлүк ошол учурда сыйкырчы, Сулайман дагы бир сыйкырчылардын бир түрү деп Сулайманга доомот кылышкан. Бирок Сулайман алейхиссалам, Аллах таала айтып атат: "Ва ма кафара Сулайман." Сулайман алейхиссалам тиги сыйкырчыларга сыяктуу сыйкыр менен алек болуп, сыйкыр менен моюнсундуп, сыйкыр менен зыян жеткирбеген кишилерге. Сулайман алейхиссалам сыйкырчы эмес. Ал Аллахтын пайгамбары. Аллах таала өзүнөн башка өзүнүн пайгамбарларына ар кандай өзгөчөлүктөрдү берди. Ошолордун катарында Сулайман алейхиссаламдагы өзгөчөлүктөр бар эле, пайгамбар катары. Валакинна шаятина кафару. Бирок алар кафыр болуп кетишти. Юаллимуна наса сахар. Эмне сапаты менен кафыр болуш десе, юаллимуна наса сахар. Адамдарга сыйкырды үйрөтүштү. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Эми сыйкырдын тарыхы келет. Харут, Марут деген периште болгон. Ошол эки периштени Аллах субханала ва таала өзү тараптан бир илимди, ал илим эң жаман илим. Ал илимди үйрөнгөн адам капыр болуп кете турган, адамдарга жамандыкты гана алып келе турган, анда эч кандай жакшылык болбогон бир фитна, жаман бир илимди Аллах таала периштелери аркылуу жерге түшүрдү, жерде сыноо болуш үчүн, Аллах таала сынаш үчүн. Кээ бир адамдар ушул жерде суроо туулуп жаралып калышы мүмкүн. Эмнеге Аллах таала ушул адамдардын зыянына сыйкырды түшүрдү? Түшүрбөсө жакшы болмок, канча деген адамдар сыйкыр менен алек болуп, канча деген адамдар ушул сыйкырдын кесепетинен канча адамдар бакытсыз болууда. Аллах таала эмнеге түшүрдү, буну зулум болот го деген бир суроо жаралып калышы мүмкүн. Буну да бир жарытып кетели. Аллах субханала ва таала зулум кылуучу зат эмес. Аллах таала адамды жоктон бар кылды, жиндерди да жоктон бар кылды, бүткүл ааламды адамдар үчүн жаратты, жоктон бар кылды. Жана бул ааламда бүткүл жаратылган нерселерди адам затына моюнсундуруп койду. Ар бир жаратылган нерсе, күн болсун, түн болсун, биздин бүтүл ааламдарды жаратып турган күн, анан караңгыга бөлөгөн түн,
mezgilдер, анын алмашы, тартип менен алмашы, аба, суу, бак, дарак, токой, бизди курчап турган ааламдагы бардык нерселер адам заты үчүн жаратылды. Адамды Аллах Таала улуу, мукаррам кылып жараткан. Адамга бүткүл нерселер моюнсунууда. Бирок адамды Аллах Таала эмне үчүн жаратты? Аллах Таала адам затты өзүнө сыйыныш үчүн, өзүнүн буйруктарын аткарыш үчүн, өзү тарабынан түшүрүлгөн динге моюнсунуш үчүн адамды Аллах Субханаху ва Таала, адам затты Аллах Субханаху ва Таала жаратты. Эми ушундай адамды жараткандан кийин жөн эле ушинтип жаратып койгондон кийин жөн эле жашай бер деп таштап койду десе, жок албетте. Аллах Субханаху ва Таала Кур'анда айтат: "Астаиду билла, афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Силер бул дүйнөгө бекерден бекер жаратылып калдым деп ойлойсуңарбы? Жана Аллах Субханаху ва Тааланын алдына өлгөндөн кийин кайта тирилүүгө күмөн, шек санайсыңарбы? Деп Аллах Таала Кур'анда аят түшүрдү. Бул аяттан ушул нерсе маалым болот. Инсан, сен билип койгон, албетте сен бир максат үчүн жаратылдың. Сен жаратып гана таштап коюлбадың. Сени жараткан заттын сени жаратуудан бир максаты бар эле. Ошол максатка карай ой жүгүрт, пикир жүрүт. Сен албетте акыйкат табасың деген Аллах Тааланы баса белгилеген, адамдарды ойготууга үндөгөн, пикирлөөгө үндөгөн Алланын бул афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун деген аяты болчу. Демек Аллах Субханаху ва Тааланын адамды жаратуудан бир максаты бар эле. Эмне максат десе, адамды сыноо майданына таштап койду, буну сынаш керек. Эми ушул сыноо майданында адам баласы жашайт экен, албетте бир жолду тандап алат өзүнө. Кимдир бирөө жараткан жаратуучунун жолун тандайт. Тактап айтканда ислам динин тандайт дагы, ошол ислам диндин өзүнүн динин буйруган амалдарына кайдыгер карабай, ошого колунан келишинче, мүмкүнчүлүк болушунча Аллага таква кылып, Алладан коркуп, Аллага итаат кылып өмүрүн өткөрөт. Ошол Аллах Таала жерге түшүргөн Алланын рамкасынын ичине чыкпаган абалда. Дагы кимдир бирөө хавай нафсине учуп, нафси каалоолорун бийик тутуп, ошого шуңгуп, Аллах Таала арам кылган нерселерди жасап, Аллах Таала буйруган нерселерге кайдыгер карап, туңгуюкка кептенип, нафсине кул болуп жашайт. Адам баласы жер жүзүнө эки түрлүү болот. Бирөөсү Раббысынын айтканын аткарып, өмүрүн өткөргөн киши, экинчиси Раббысына каршы чыгып, Раббысынын буйруктарына кайдыгер карап, туңгуюкка кептенген киши. Эми Аллах Субханаху ва Таала ушул жерде, ушул өмүрдө, инсандын өмүрүндө көптөгөн сыноонун түрлөрү менен инсан баласын сынайт. Ар кандай сыноонун түрлөрү көп, аябай көп. Байлык, мансап, жокчулук, барчылык бардык түрлөрү менен сынайт. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валенабулваннакум", биз силерди сөзсүз сынайбыз. Сөзсүз имтихан кылабыз. Бишайин минал хауф, коркуу менен, вал жуу, ачтык менен, ачарчылык менен, барлык менен, көптүк менен, бардык түрлөр менен сынайбыз. Сыноо. Ким бул дүйнөдө жаралса, сөзсүз сыналат. Бул сыноодон кийин, тагыраак айтканда өлгөндөн кийин эсеп кысап болот. Эсеп кысаптан кийин бул дүйнөдө эмне кылган болсоңуз, анын баары акыретте билинет. Анын баары сизди же тозокко киргизет, же сизди төбөлүк жаннатка киргизет. Эми ушул сыноодо Аллах Субханаху ва Таала сыноонун түрлөрүн жаратып койду. Бул алардын дагы бир түрү сыйкыр. Жерге Аллах Таала өзүнүн эки периштеси аркылуу сыйкыр илимин түшүрдү. Ким бул сыйкырды үйрөнсө деп айтты периштелер Алланын буйругуна көрө. Аллах Таала ал периштелерге буйруган болчу. Сен адамдарга ушул илимди түшүр, анан бул илимди эч кимге үйрөтпө. Эгер алар каалабаса, эгер алар каалап келсе, үйрөнөбүз деп каалап келсе, аларга үйрөтүүнү уланткыла.
деп Аллах Тааланын буйругу менен периштелер түштү дагы адамдарга айтты: "Иннама нахну фитнатун фала такфур." Биз фитнабыз. Фитна дегени азгырыкпыз, сынообуз, жамандыкпыз. Силерге алып келген нерсе эң жаман нерсе, арам нерсе, капырлык нерсе. Аны үйрөнсөңөр фала такфур, кафыр болуп кетесиңер. Ошондуктан кафыр болбогула деп алар кайтарат эле. Бирок Аллах Таала сыноо кылгандыгы үчүн бул дүйнөнү, сыйкырды сыноо кылгандыгы үчүн аны үйрөнгөндү каалагандарга үйрөтүүдөн тыйылбаган эле. Тескерисинчесине аларга үйрөткөнгө буйрулган эле. Анан фаятаалламуна минхума ма юфаррикуна бихи байнал мар'i ва завжи. Алар эки периштеден ма юфаррикуна бихи байнал мар'i ва завжи, эрди катындын ортосун ажырата турган, экөөнүн турмушун буза турган, алардын үй бүлөсүн ыдыратып, балдарды жетим кыла турган эң тафрик деген сыйкырды үйрөнүштү. Тафрик дегени эрди катындын турмушун бузганды айтылат. Бирок Аллах субханаху ва таала Кур'анда өзү айтып атат, ушул аяттан кийин: "Ва ма хум бидаррина бихи мин ахадин илля биизнилlah." Алар эч кандай зыянды, кыпындай бир зыянды келтирише албайт, эгер Аллах Таала каалабаган болсо. Бул мусулмандын этикаты. Биз иман келтиргенбиз го 7 нерсеге. Ошонун ичинде вал кадари хайрихи ва шаррихи, кадардын жакшысына да, жаманына да Алладан деп иман келтиргенбиз. Кадардын жакшысына да, жаманына да Алладан деп иман келтиргенбиз. Эгер сыйкырчылардан мейли сыйкыр жасады, аны өттү, бизге таасир берди, таасир бергенде дагы бул Алладан болду. Жамандык жана жакшылык Алладан. Алла кааласа эч нерсе болбойт деген этикатты бул жерибизге бекем тутуп алганга буйрулганбыз. Разы болгонго буйрулганбыз. Жамандык келсе да, жакшылык келсе да бул Алладан болду. Биз сынообуз. Бул дүйнөнү сыноо деп чечип албаган адам, тактап айтканда сыноо деп билип албаган адам албетте бул дүйнөдө кыйналып калат. Сыноо деп билип алган адам иншаллах кыйналбайт. Анткени сыноодо сыналат киши. Келет. Бул сыноо келди, эртең экинчи сыноо келиши мүмкүн. Анан үчүнчү сыноо келиши мүмкүн. Же жеңилдик, же оорчулук. Бул нерсе боло бере турган нерсе өлгөнгө чейин. Адамдын өлүмү келгенге чейин, ажалы келгенге чейин сөзсүз сыналат. Ошол сыноолордун катарында дагы бир сыноо кылып Аллах субханаху ва таала сыйкырды түшүрдү. Анткени бул сыноонун артынан бул кыйын сыноолор болот бул дүйнөдө. Бирок бул сыноонун артынан Аллах субханаху ва таала эбегейсиз жакшылыктарга толо болгон жаннатты сизге даярдап койду иншаллах. Баарыбызга ошол жер насип кылсын. Сыйкырдын тарыхы ушундай. Кийинки суроого. Рахмат ажеке сизге. Ушундай кеңири бир түшүнүк берип койдуңуз бул жөнүндө. Алла разы болсун. Бул жакта биз Facebook, Instagram'dan келген суроолорду, мааниси окшош суроолорду бириктирип бергенге аракет кылабыз. Анткени көбүрөөк суроолорго жооп берелик деген аракет жасап жатабыз. Жооп берилбей калган суроолорго эртең личкаларыңыздарга өзүбүз жазып жооп берип коебуз. Сулайман ажы, мындай суроо бизде кийинки окуп жатканда, сиз рукуя окуп жатканда жин чыгабы дейт ушул түз эфирден? Ооба, болушу мүмкүн. Анткени бул түз эфир деген бул кадимкидей эле бетме-бет окуган сыяктуу эле болот. Болгону бетме-бет отуруп дем салдыргандан көрө бир аз бунун таасири азыраак болот, бирок таасир берет иншаллах. Көпчүлүк суроо берип калат, түз эфирден дем салдырса болобу, түз эфирден рукуя окуса болобу, таасири кандай болуп калат деп. Таасир биздин ыхласыбызда көз каранды. Бетме-бет отурганда да эгер ыхлас кылбасаңыз, кунткой укпасаңыз, бунун таасири азайып кетет. Ошондой эле түз эфирде канчалык ыхлас кылсаңыз, канчалык берилүү менен уксаңыз, анын таасири сиздин ыхласыңызга карап көтөрүлөт же азаят.
бул жакта бир суроо келиптир. Көзү ачыкка барса болобу деп. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. Ушул hadis barыбызга жетиштүү иншаллах. Kimde kim göz açıkka barsa, göz açıktın atamaları көп. Göz açık, sıyqırçı, bakşı, tölgöçü, kalpaçı, dagı толтур аттар бар. Ар кандай региондо, ар кайсы региондо өзүнө жараша атамалар менен аташат. Kimde kim ошолорго барса, жана алардын айткан сөздөрүн тастыктаса, туура айтты десе, ошол киши Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мага түшүрүлгөн китепке кафир болуптур деди. Имандан чыгып кетиптир. Ушул хадис өзү жетет. Эгерде ошол айткан сөзүн ишенип алып туруп, Расул саллаллаху алейхи ва саллям 3 түрлүү киши жаннатка кирбейт деди. Алардын ичинен бирөөсү сыйкырчыга ишенгендер деди. Аларга ишенгендер, зыян, жамандык жана жакшылык сөзсүз ошолордон болот деп ишенгендер жаннатка кирбейт деди. Аллах өзү сактасын. Кийинки суроо. Бир лөөлү келип мындай дейт: сиздердин эшигиңиздерге жайхананы турпагын тез чачып кетет экен. Ушундай дагы болобу дейт. Лөөлү эмес, жөнөкөй адам, айырмасы жок ким болушуна карабай. Эгерде сизге бир маалыматты айтса, ошол маалыматты негизи жок алып келген болсо, ал маалымат жалганга чыгарылат. Негизсиз айтылган маалымат жалганга чыгарылат. Ким болушуна карабай. Ал бакшы болобу, көз ачык болобу, көзү жабык болобу, айырмасы жок. Ошондуктан мусулман адам бир кабарды айтканда негиз менен айтат. Ошол кабарды тастыктай турган бир негиз болуш керек. Кайып, негизи жок. Кайыптан бир кабар айтса сизге, сага сыйкыр окулуптур, сен үчүн атайын кукула жасатыптыр, жетим эти жердин түбүнө көмүптүр, анан сен 3 айдан кийин өлөт экенсиң, анан мындай болот экенсиң, 4 түрлүү кырсык болот экен, тигиндей болот экен, мындай болот экен деген кабарлардын баары негизсиз сөздөр. Анткени ал сизди жакында көргөн, сиз эми ал менен көрүштүңүз. Сизди көрүп эле сизге алакадар болгон, тиешелүү болгон башка эле маселелерди сизге чаптап туруп, жабыштырып, моундай болот экен деп кайыптан кабар берсе, ал билиңиз, ал көз ачык, ал жалганчы, ал имандан кеткен киши. Бир кабарды айтыш үчүн ошол кабарды тасыктай турган жагдай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдагы ин хуа илля вахиюха, ал жөндөн эле кабай нафсинен келип чыгып айтпаган эч нерсени. Пайгамбар алейхиссалам вахийден сүйлөгөн ушундай кайып маселелерде. Вахийден болгондо Алла Тааладан буйрук келди, Алла Тааладан ушундай кабар келди деген үчүн пайгамбарды биз тасыктайбыз. Эгер пайгамбар вахийден эмес, өзүнүн нафсинен сүйлөсө, аны тасыктамак эмеспиз. Куран негиз болгондугу үчүн тасыктадык. Ал жалган сүйлөгөн киши болгондугу үчүн жана анын Раббиси болгон Аллах субхана ва таала ишенгенибиз үчүн анын айткан кайып сөздөрүн биз тасыктайбыз, ал имандан болот. Ал эми пайгамбар эмес, жөнөкөй адам же оле боло башка боло кызыгы жок. Ошол кишинин кайыптан сүйлөгөн сизге болгон кабарлар эгер негизсиз болсо, аны биз түртөбүз, ары тартабыз. Кабыл албайбыз. Бисмилlah, кийинкиси. Эске сала кетсек, номерлериңизди комментарийлерге тыштап койсоңуздар, биз WhatsApp группаларыбызга кошуп коебуз. Биз Facebook'tan жана Instagram'dan суроолорго жооп берип жатабыз. Кийинки суроо: көз мончок такса болобу? Жаш балдарга назар тиет деп коюшат. Кеңири ушул жөнүндө айтып берип коесузбу? Рахмат дейт. Көз мончок. Көз тию бар нерсе. Муну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде тасыктады. Иннал айна хаккун, көз тию чындык, анын бар экендиги рас, чындык деди. Дагы ушул мааниде көптөгөн хадистер бар, Пайгамбар алейхиссаламдан риваят кылынган сахih хадистер. Муну тасыктайбыз. Ал эми ошол көз тиүүдөн сакташ үчүн көз мончок сактайт деген бир хадис же бир далил эгер тапсак, мени колдонуңуздар. Мен ушул убакка чейин көрбөдүм көз мончок көз тиүүдөн сактайт деген сөздү. Бул ырым-жырым жана ушул көптөн бери уланып келип аткан кандайдыр бир салтка айланып калган нерсе. Ал көз мончок, ал көздөн тоссо мейли ал. Эгер аны
bir жөнөкөй жаш балага буюм катары жарашыктуу болуш үчүн тагып койсо мейли, ал башка маселе. Бирок ушул көз шундан сактайт же сыйкыр bundan сактайт, бул тумар тагып жүрсөң, сага окулган сыйкырлардын баары 4 метрдин арыда жокко чыгып кетет деген сөздөрдүн баары жалган. Чындыгы жок. Бисмилlah. Кийинки суроо. Рукуя окуганда ким сыйкырлаганын айтат, жиндер ошолор чындап айтабы же жиндер алдап коебу дейт. Рукуя окуп атканда жин катуу кыйналганда же болбосо жин мусулман болуп тобо кылганда, кылган ишинен өкүнгөндө, андан суралганда рукуячы тарабынан эмне максатта келдиң деп сураса болот, максатын билип алса. Андан ага берилген суроолордун да өзүнүн тартип эрежелери бар. Рукуячы менен ооруп аткан кишинин ортосунда, ооруп аткан кишинин ичиндеги жин менен сүйлөшүп атканда рукуячы ортосунда шарият белгилеген тартиптен чыгып кетпеш керек. Эгер ошол тартиптен чыгып кетчү болсо, анда ал ушундай бир не деп коет, асатыр, жок нерселерге, ушундай жат нерселерге кирип кетиши мүмкүн. Адашып калышы мүмкүн. Кээде имандан чыгып кеткенге чейин алып барып коет, эгер илимсиздик менен ушул нерсени үстүндө иштей берсе, илимсиздик менен шоңуп кете берсе ушул маселенин үстүндө. Болбойт. Ошого сурап сурагандын да адептери бар. Ошол адептен чыкпаган абалда сураш керек. Эмне максатта кирдиң? Чык бул денеден, Алладан корк. Аллах сени ушул үчүн жараттыбы? Аллах сени бул дене, бул үй бүлөгө зулум кылышың үчүн жараттыбы? Буну кылгандын акыбетинде эртең акыреттеги сенин жоопуң кандай болот? Анткени инсандар да, жиндер да бул дүйнөдө кылган ишине жооп берет. Аллах Таала Куранды жана пайгамбарды жиндерге да, инсандарга да түшүргөн. Болгону биз аларды көрө албайбыз. Алар бизди көрөт. Инсан деген сөздүн манасы көзгө, мааниси көзгө көрүнүүчү дегени. Дагы бир көптөгөн маанилер бар, маанилеринен бири. Жин деген сөздүн мааниси көзгө көрүнбөс дегени. Көзгө көрүнбөс алам параллель инсан менен болгон. Жана көзгө көрүнүүчү алам бар. Бул алам жөнүндө Аллах субханаху ва таала бизге кабар берген кабарларды гана тастыктайбыз, андан башкага өтпөйбүз. Эми жин менен сүйлөшүп атканда, эми инсандын ишине аралашкандан кийин албетте бул жактан биз аны дават кылабыз. Аны дават кылышты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү баштады. Жиндерге дават кылганы жөнүндө пайгамбар алейхиссалам атайын жин сүрөсү бар. Ошол жин сүрөсүндө Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтын буйругу менен жиндердин бир чоң бир тайпасына, жамаатына дават кылды. Анан дават кылганда жиндердин көпчүлүгү пайгамбарды пайгамбар деп тан алып, Раббысын Рабб деп тан алып, өздөрүнүн коомуна акыйкатты жеткиргенге, пайгамбарды жеткиргенге, пайгамбарга ээрчигенге дават кылганга киришти. Ушул жөнүндө жин сүрөсүндө кенен абал түшүндүрүлөт. Эми алардын айткан сөздөрүнө келе турган болсок, жиндердин сөздөрүнө келе турган болсок, булардын сөздөрүн ошол адамдын жашоосундагы абалга жараша тастыктайбыз, абалга жараша тастыктабайбыз. Эми муну рукуячы абдан жакшы билет. Ошол ооруп аткан бейтаптын абалы жөнүндө эгерде мен жин айтса, мен буну турмуштан ажыратыш үчүн, балдарын жетим кылыш үчүн же өлтүрүш үчүн кирдим десе, анан ошол бейтаптын жашоодогу абалы өзүн суицид кылганга, өлтүргөнгө, жанкештик кылганга аракет жасоолор, ошого жаман ойлордун келиши, ошол адам ошол маселеде кыйналып жүрүшү көп жылдан бери болгон болсо жашоодо, демек анын жиндин айткан сөзүн туура ушул маселелер бунда болуп атат, симптомдор. Демек бунун сөзү туура окшойт деп тастыктайбыз. Бунда дагы күмөндүү тастыктайбыз. Тастыктоо, кабарларды макулдоодо дагы шариятыбызда тастыктоонун түрлөрү бар. Ошол түрүнө жараша тастыктайбыз. Жалган сүйлөшүп коюшу да мүмкүн. Ошого бул маселени рукуячы абдан жакшы ойлонуп, абалга жараша тастыктайт же жокко чыгарат. Бисмилlah, кийинки суроо. Сыйкыр сөкө сиңип калды дегенди кандай түшүнсө болот дейт. Сөкө сиңип калды деген сөз бул мажази маани. Арабтарда мажаз деп коет. Мажазды кандай, мен кыргызчасын билбейт экенмин.
Majaz деген söz, misal üçün senin yüzün ayday senin yüzün. Эми жүз айга окшош болбойт, болгону ошол жүздүн сулуулугуна карата айтылган сөз да. Sen арстандай күчтүүсүң десе, ал арстанга окшош эмес, инсан эле. Болгону анын күчтүүлүгүн арстанга окшотуу болуп атат. Ошондой мажаз деп коет, ошондой маанидеги айтылган сөз. Сөөгө сиңип кетти дегени бул чындап сөөгүнө материалдык түрдө сөөгө сиңип кетеби десе жок. Бул сыйкыр көзгө көрүнбөгөн нерсе. Адамдын кан тамырында, канында болобу, же сөөгүндө болобу, же этинде болобу, же клеткаларында болобу, аны билбейбиз биз. Адамга зыян берет, буну тастыктайбыз. Анткени аалымдарыбыздын көпчүлүгү сыйкыр жөнүндө аныктама бергенде, бул сыйкыр адамдын зыян берет адамга. Адамга кайсы жактан зыян берет десе, ал адамдын ден соолугуна зыян бериши мүмкүн, ооруларды пайда кылышы мүмкүн. Бир адамды ошол сыйкыр себептен ажыратышы мүмкүн, уй бүлөнү бузушу мүмкүн. Же сыйкыр менен болуп жаткан иштерин ийгиликсиздикке жеткириши мүмкүн. Же болбосо сыйкыр менен дагы ушундай терс көптөгөн жамандыктарды келтириши мүмкүн деп көпчүлүк аалымдардын ушундай аныктамасы айтылат. Ошол сыйкыр кантип жасалат десе, ал сыйкыр жөнүндө дагы аалымдардын аныктамалары бар. Бул сыйкыр сөөгө сиңип кетет деген сөз, бул мажази мааниде айтылган сөз деп билебиз. Мажази дегени бул түздөн түз кабыл албайбыз, сөөгө сиңип кетет деп. Баягы жерге сууду төккөндө кумга суу сиңип кеткендей. Андай эмес. Ошол сыйкыр өтүшүп кеткен көрүнүшүн сөөгө сиңип кетти деп түшүнөбүз. Бисмилла, кийинкиси. Кийинки суроо өтсөк. Саламатсызбы? Мага 3-4 жыл мурун маршруткадан балам бир кишинин алдына олтуруп калды эле. Ошондо сенин таарынычың балаңа өтүп кетиптир деди. Муну кандай түшүнсө болот дейт. Эмне кылыш керек дейт. Бул маселе дагы жогорудагы айтылган маселе сыяктуу. Кабарларды тастабайбыз эгер кабарлар негизсиз болсо. Эгер кабарларды тастайбыз, эгер негиздүү болсо. Ошол жагына карап көрүңүздөр. Буну кенен түшүндүрүп бердик экинчи, үчүнчү суроодо. Ошол суроолорду кайра баштан угуп койсоңуздар жакшы болот. Эфирдин башында сүйлөп өткөнбүз. Сиз Ысык көлгө келдиңизби дейт. Ооба, азыр учурда Ысык көлдөбүз, Караколдо. Бир жакшы бир агабыз бар экен. Ошол агабыздын үйүндө коноктобуз. Ушул жакта кабыл алып атабыз. Бүгүн баштадык кабыл алууну. Эртеңки кабыл алууларда болот. Кудай буйрса бир жума бою бул жакта болобуз. Бир жума 5 күн иншаллах. Бишкекте шеригим Абдулла адамдан кабыл алып атат учурда. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Дем салып баштаганыңызда эле чыдабай аягына жетпей уктап калып жатам. Эч нерсе болбойбу дейт. Чыдабай уктап калып жаткандарга эгер уйку аябай тартып аткан болсо, анда ордуңуздан тике туруп алыңыздар. Тике турганда уйку качат. Ошо уйкуну качырганын бир жолдорун кылыңыздар иншаллах. Анткени бул рукуяда жогоруда мен айтканымдай, кунт менен эстетип өткөнүмдөй берилүү менен аябай жан дүйнөбүз менен укканга тийишпиз. Эгерде жан дүйнөбүз менен берилүү менен уксак, рукуянын таасири көбүрөөк болот. Уктап калганда таасир бербейт. Бир аз темадан алысыраак суроо экен, бирок жооп берип коелук. Бир кызды жакшы көрөм деп жүрүп, мен сени алам десең, нике түшүп калабы дейт. Нике окулуп калабы дейт. Жок, никенин да өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар качан ишке ашканда, ошол талаптардын баары ишке ашканда, ошону никеге өтөт. Ошол эми жакшы көрүп калса эле нике өтө берсе, анда болбой калат. Шариятыбызга туура келбеген нерсе, bundan коркпой эле коюш керек. Жакшы көрсөңүз, барып айтыңыз ата-энесине жолукканда, эгер кааласа, нике кылыш керек ал маселеде. Кийинки суроо. Сөзсүз эки тараптын ыраазылыгы керек болот. Эки тараптын ыраазылыгы дагы күбөнүн алдында болуш керек. Маселеде шариятыбыз эки адам, эки эркек киши болуш керек. Эки эркек киши болбосо, бир аял же бир эркек табылып, экинчи эркек табылбаса күбөлүккө, эки аял бир эркектин ордун басат деп эки аял болуш керек. Андан көп болсо дагы жакшы. Ошондой күбөлөр
Анан никедеги күбөлөрдөн кийин эркек менен аялдын ортосундагы экөөнүн ыраазылыгы, ошол маселелер каралат. Дагы өзүнүн шарттары бар. Ошол шарттар качан толук болсо, ошондо гана никеге өтөт. Ага чейин никеге өтпөйт. Кийинки суроо, жанагы көлөкө шайтан деп койгон сөз бар го. Анан күзгүнү караса жин кирип кетүү ыктымалы барбы? Жок. Күзгү дагы бир немат. Немат дегени бир жакшылык, Аллах Таала жараткан бир жакшылык. Сиз күзгүдөн өзүңүздүн жүзүңүздөгү бир дакты, кирди көрүү менен аны тазалаганга шашыласыз. Бул дагы бир тазалыкка алып баруучу нерсе, жакшы нерсе. Муну ар бир мусулман адам колдонуш керек. Ал жин күзгү аркылуу шайтан кирип кетет деген маселе, кечинде күзгүгө карабаш керек деген маселелер баардыгы жок нерсе. Көлөкө болгондо күн тийгенде сөлөкөтүү тийсе ошол жин деп? Жок. Көлөкө сиздин көлөкөңүз, ал жин эмес. Сиздин көлөкөңүз, көлөкө түшөт. Табигый нерсе бул. Анан мисал үчүн адамдардан ушундай суроолор көп келет. Бир туугандары бир нерсе же бир жакындары, кошунасы бир нерсе белек кылган болсо, ал жакта ийне, төйнөгүч таап калса эле ошол сыйкырбы деп ойлой берген. Баарын эле сыйкырга жабыштыра берген туура эмес го? Албетте. Ошол күмөндү дагы негиз менен күмөн кылынат да. Эгер негизсиз күмөн кылса, күнөөкөр болуп калат. Негиз менен күмөн кылса, мейли ал күмөн экен да. Бирок күмөндү дагы акыйкатка айландырып бербеш керек. Эгер күмөн акыйкатта тастыгын тапса, жашоодо ордун тапса, анда ал күмөн акыйкатка айланат. Эгер күмөн акыйкатын таппаса, жашоодо ордун таппаса, анда ал күмөн боюнча кала берет, сиздин ичиңизде кала берсин. Аны көчөгө чыгарыштын кереги жок. Кийинки суроо. Өтүп кеткен адамдар бат-баттан түшмө кирет. Жакын адамдар бир нерсе берет, түшкө ишенсе болобу дейт. Түш маселеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түштөн өкүм алынбайт деген. Түштөн өкүм алынбайт. Түшүңүздө сен шариаттын өкүмдөрүнө каршы чыккан бир өкүм сизде түшүңүздө бир жагдай болсо, ошол жагдайды кармап алып туруп, жок ушундай болот, мен түшүмө киргенмин, түш бул вахий болот, кичинекей вахий болот деп алып туруп, баягы шариаттын өкүмүн жокко чыгара албайсыз түшүңүздөгү өкүм менен. Ошондуктан караш керек, абдан караш керек. Эгерде бир жакшы түш болсо, жакшы адамдарыңызга айтыңыз, жакындарыңызга, жакшы көргөн жакындарыңызга. Жаман түш көрсөңүз, көбүнчө айтпаган дурус болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаман түштү сен көпчүлүккө айтууң сага зыян берип коет деген хадистер бар. Түштөн көп нерсени билсе болот. Түш дагы өзүнчө туура, кичинекей вахий деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Кээде истихара окуган намазыңыз түштөн аян болушу мүмкүн. Ошого түштүн жакшы болуштугу бул жакшы нерсе. Түштүн бузулушу, түштөгү жаман нерселер, жаман түштөр, өргөмүш, курт кумурскаларды көрүү, түшүндө ызычуулар, булардын бардыгы биз сыйкырга да диагноз койсок болот, симптомдору. Мисалы үчүн көбүрөөк сыйкыр менен ооруган кишилер, сыйкырланган, дубаланган, кара дуба менен ооруган кишилер түштөрү бузулат. Түшүндө жылан, жаш балдарды көп көрөт, түшүндө курт кумурскаларды өтүп кеткен жакын маркум туугандарын көп көрөт, түшүндө чочу ойгонуулар, түштүн начарлоосу, уйкунун начарлоосу, ошол биз сыйкырдын бир симптомдорунан деп билебиз. Бул албетте тажрыйбанын негизинде айтылган сөздөр. Бисмилла, кийинкиге. Кийинки суроого өтсөк, мисалы кантип психикалык оорулар менен адамдын жин кирген сыйкыр ооруларын айырмалоо болсо болот? Айырмалоонун жолу эң биринчи рукуячы жакшылап бейтаптан сурап алганы жакшы болот. Сен эмне көйгөй болуп атат сенде? Жашооң кандай болуп атат? Түштөрүң кандай болуп атат? Түшүң бузулуп атабы? Түшүндөгү нерселерин айтып берсе, рукуячы аны угуп алат дагы. Бул бир симптом болот. Эгерде сыйкырдын симптомдору түштө бар болгон болсо, демек бул күмөндүү. Сыйкыр бар болушу мүмкүн деп айтылат. Анан ал адамдын жашоосунда жүрөк кысылуу, жалгыздык калуу, көпчүлүктү жек көрүү, адамдар менен келише албастыктар, бат ачуулануу, үйдөгү жубайы менен келише албастык, жубайын жек көрүү, мурда болуп көрбөгөн абалдар
кездешип аткан болсо, ошонун баары сыйкырдын дагы бир симптомдору табылды деп муну да көңүлгө коюп коет. Анан кийин 3-чү этапка өтүлөт. 3-чү этап кайсы десе, окуп көрүлөт. Рукуя окуйбуз. Куран аяттары жана сүннөттөгү атайын пайгамбар алейхисаламдан айтылган коргонуу дуаларын окуганда ал адамда реакция болот. Эгер сыйкырланган болсо, жин кирген болсо, көз тийген болсо, ошол реакциялардын түрлөрү көп. Көз тийгендикинин реакциялары өзүнчө болот, сыйкырдыгы дагы башкача болот, жин оорунуку дагы өзгөчө болот, бирок бири-бирине жакын болот баары. Ошонун баарын сыйкырчы өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн билими менен айырмалаганга аракет кылат. Анан ошол түшүндөгү, өңүндөгү абалдар, жагдайлардын баары сыйкырды тасыктай турган жагдайлар болсо, окуп атканда дагы ошол жагдайларды сыйкыр экендигин окугандагы реакциялар аны тасыктаса, демек буга өкүм чыгарабыз, сизде сыйкыр бар, же сизде жин кирип алган, же болбосо сизде көз тийип калган. Эми оорунун жеңили бар, оору бар. Бир окуганда оорунун жеңил жана оорун рукуячы албетте тажрыйбасы менен билип алса болот. Sen 10 gün gel, sen 5 gün gel, sen 3 gün gel, sen 15 gün gel. Sen bir көбүрөөк келесиң, азырынча айта албайбыз. Sen окуп көрөр эле. Аллах шифа берүүчү деген сөздөрүн айта алат. Жогорудагы этаптардан өткөндөн кийин гана. Бисмилlah. Кийинки суроомда экен, мен сиздин түз эфирге чыкканда эле эстей баштайм дейт, көргөндө эле. Эмнеге эстейсиз? Эмнеге сиз түз эфирге чыкканда биз амыр маруф, нахи мункар, шарияттагы сөздөрдү, Куран аяттары мен эле эмес. Мечиттеги имамды окуп көрсөңүз деле, же бир марузаны угуп атканыңызда деле эснейсиз, көңүлүңүз мындай башкача болуп көздөргө жаш келип, денеңиз ысып чыгышы мүмкүн. Эмнеден? Ошол сиздеги сыйкыр бар экендигинин бир белгилери болот. Анткени сыйкырланган кара дуа окулган киши акыйкатты укканда, Куран аяттарын укканда, же Куран аяттарынын маанилерин укканда, жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарылып жаткан учурда, аны угуп жатканда сөзсүз реакция болот. Эснөө, жүрүп, баш ооруу деген маселелер. Бул дагы бир симптом. Эске сала кетсек, биздин комментарийге номерлериңиздерди жөнөтүп койсоңуздар, биз WhatsApp группага кошуп коебуз. Анан биздин түз эфирлерибизди бөлүшүп коюңуздар. Кийинки суроо: үйүбүздө тынччылык жок, ар дайым ызы чуу, жашоого кызыгым жок, караңгы жакка качып кетким келет, түшүмдө жаман нерселерди көп көрөм, эмне кылсам болот, суранам, жардам берип койгулачы, сизге Алла ыраазы болсун дейт. Аллахым шифасын берсин, карындашпы? Эжеке карындаш, Аллахым шифасын берсин сизге. Сөзсүз биз айткан тапшырмаларды аткарыңыз. Биз сыйкыр менен ооругандарга, жин менен ооругандарга 4 түрлүү тапшырма беребиз. Эң биринчиси намазга бекем болуу. Намаз дегенде бул Кудайдын буйругу. Таквага бекем болуу, намазга кирип кетет баары. Кудайдын буйругуна кайдыгер карабоо. Эгерде мурун намаз окубаган болсоңуз, намазды баштаңыз. Аллахтын буйруктарына үйрөнгөнгө аракет кылыңыз, динин үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Өзүңүзгө ушул диндин акыйкатын алып келиңиз үйрөнгүңүзгө, анан үй бүлөңүзгө аны тартуулаңыз. Үй бүлөңүзгө аны дават кылыңыз. Үй бүлөңүздө ушул дават менен, ошол нерсени ишке ашыруу менен иншаллах жакшы жакка өзгөрөт албетте. Анан дагы кененирээк бул жерде бир аз эме болуп калат экен. Личкага чыксаңыздар, дагы бир кененирээк сүйлөшүп, дагы бир кеңештерибизди беребиз. Эгер бир бизге мындай насыйхат катары же болсо кандай десек болот, бир кеңеш катары келсеңиздер, мейли биз иншаллах колубуздан келишинче жардам беребиз. Аллахым жардам берсин. Кийинки суроо: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кечиресиз, өзү баштады бул ишти. Тактап айтканда дин ишин. Анткени пайгамбарга түшүрүлдү бул милдет. Пайгамбарга буйрулду бул нерсени алып чыгуу, жеткирүү. Анан пайгамбар алейхиссалам бул ишти баштады. Ошондой караңгылыктын караңгылыгына кирип кеткен, баткактын баткагына батып кеткен, туңгуюктун туңгуюгуна кептелип калган арабтын коомчулугун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул дин менен, диндин жардамы менен бүтүндөй арабтарды,
ошол араб коомчулугунан баштаган араб жарым аралына, анан башка Африка, түндүк Африка, андан кийин Испанияга чейин, бул жагы Азия өлкөлөрү көп жерге ушул динди азиз кылды жана ушул дин менен ошол жашагандын баары бактылуу болду. Бүгүнкү күндө дагы бактылуу болууда. Кыямат күнүнө чейин ушул дин адамдардын жашоосун оңдой турган, адамдарга бактылуулукту кепилдей турган дин. Бул менин сөзүм эмес, Алланын Куранынын сөзү. Ошого пайгамбар алейхисалам ошондой бир чоң коомду, чоң бүтүн дүйнөнү ошол бактылуулукка реальный көзүбүз менен көрдүк да, тарыхта ал нерсени биз окудук, билдик. Азыр деле көзүбүз менен көрүп атабыз жашоодо жекече адамдардын жашоолорунан. Келиңиз, сизге да ушул, сиз мусулмандын кызысыз, сизге да ушул дин түшүрүлгөн, ушул үй бүлөңүзгө да ушул дин түшүрүлгөн. Мейли алар түшүнбөй аткандыр, бирок сиз түшүнүп атасыз иншаллах. Азыр эфирге катышып атасыз, бизди угуп атасыз. Келиңиз, ушул нерсени кененирээк үйрөнүңүз, башкаларга дагы динди түшүнгөн мусулман эжекелерге кайрылыңыз иншаллах. Сизге албетте ар бир муслима, таква, иманы бар эжелер жардам берет. Анан ошол сиз баштаңыз буну, сиз бир үй бүлөңүзгө эмес, бүтүн тууган уруңузга жана башкаларга себепчи болгонду ниет кылыңыз иншаллах. Аллах таала берет. Ажке, мындай бизге келген суроолордун көп мындай маанилүүсү мындай да. Мурда билбестиктен, динден кабары жок кезинде баягындай көз ачык бакшыларга барып алып, андан кийин кайра иманды түшүнүп, исламды түшүнгөндөн кийин тобо келтирген адамдар ошону кандай, биздин акыбалыбыз кандай болот дегенди көп сурашат да. Анткени ширк болуп аткандан кийин. Түшүнүктүү. Аллах таала Кур'анда айтат: "Инналлаха ла ягфиру Estaizu billah. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an walakin yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Taala özüne şirk keltirgen kimselerdi günöөлөрүн keçirmeydi. Бирок şirkten başka günöөлөрдүн баарын Allah Taala өзү keçirimdүүлүгү менен, райымдуулугу менен keçирип салат. Шул аят şirk geçirilгис günөө экендиги günөө деп билебиз. Качан geçirilгис günөө болуп калат десе, адам ушул şirktин үстүндө şirktин кылып жаткан, улантып аткан учурда жаны үзүлгөн болсо, тобо кылбаган болсо, бул күнөөсү кечирилбейт, ал амалдары бекерге чыгат. Ошол капырлардын катарында тозоктун эң түйүнө түшөт деген маани. Эгерде ширк кылып койгон, мурда ширк кылып кетирген, ширк кылып койгон кишилер болсо, тобо кылсын. Аллах Таала бүткүл тоболорду кабыл кылат. Жана калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кул лиллазина заламу ала анфусихим деп мушриктерге кайрылды Аллах субханаху ва таала. Пайгамбар алейхиссалам ушул мушриктерди дават кылып атканда Расул саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва таала өзү буйруду: бар пайгамбарларга жеткир, өзлөрүнө зулум кылып жаткан кишилерге жеткир. Өзлөрүнө зулум кылып жаткан дегени ошол ширктин баткагына батып кеткен, мушриктик ширк амалдары менен алек болгон, мусулман эмес болгон кишилерге жеткир. Алардын күнөөлөрүн кечирүүрөм деди Аллах субханаху ва таала. Эгер исламды кабыл алса, алардын күнөөлөрү бардыгы кечирилет. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы чыккан, ага зулум кылган, ага ээрчигендерди азаптаган, ага ээрчигендерди кыйнаган, өзүнүн керек болсо кийин ошол жашап аткан жеринен, мекенинен кууп салган мушриктерге Аллах субханаху ва таала айткан: "О пайгамбар, тигилерге Аллахка келсин, тобо кылсын, иман келтирсин, Аллах бүткүл күнөөлөрүн кечирет" деп Аллах Таала аларга райым кылып ушул аят түшүрөт. Эми сиз мусулман билбеген абалда бир ширк келтирип койсоңуз, аны кийин билгенден кийин ошол ширкке тобо кылсаңыз, албетте кечирет Аллах Тааланын. Аллах Тааланын кечирим эшиктери бүгүн ачык. Ал эшик жабылбайт. Качан сиздин ажалыңыз келгенге чейин. Өлүм гыр деп гаргара болуп калат го, өлүм келерден алдын. Жарым саат мурда, 15 мүнөт мурда, ошого чейин болгон ар бир мөнөт көз ирмемдер кечирим сураганга мүмкүнчүлүктөр. Кимде ким кечирим Аллах Тааладан истигфар кылса, Аллах Тааладан тобо кылса, тобо эшиктери ачык. Аллах Таала тоболорду кабыл кылуучу зат жана тобо кылуучуларды сүйүүчү зат.
Kulluhum hattaun. Bardыгы kullukum hattaun. Bardыгы тобо ката кылуучулар. Wa khayrukum же болсо khayruhum tawwabun. Khayruhum tawwabun алардын эң жакшылары ката кылуучулардын арасынан тобо кылуучулар. İnsan balası daima kata kılat. Katadan ajralgыс nerse dep айтпайбыз insan degende. İnsan daima kata menen alek болот. Kata kılуучу робот эмес бул. Бир нерсени бир месин ачып алып туруп бир кассетаны салып койдуң, ошого карап жүргүдөй. Бул инсан. Кээде ката кылат, кээде күнөө кылып коет, кээде арам иш кылып коюшу мүмкүн, зина кылып коюшу мүмкүн. Бул кишини Аллах субханала ва таала кечирет эгер тобо кылса. Ошондуктан тобого шашылгыла деп Аллах субханала ва таала тобо кылуучуларды жакшы көрөмүн деген Курандан аяттары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кутту хадисинде келет. Бир адам чөлдө кетип баратат. Жүгү, жеп ичкени, кыскасы ошол чөлдөн өтүп кийинки шаарга барганга чейин болгон бардык жемек ичмеги ошол төөнүн үстүндө куржунга салынган. Баягы чөлдүн ортосуна барганда баягы киши курсак ачты. Чарчады. Акырын төөнөн түштү. Төөнөн түшүп тизгинин кармап ошол жерде баягы бир жерге байлап койду. Кыскасы баягы чөлдүн ортосунда бир аз эс алып алайын деп отурганда төөсү колунан чыгып кетти да качып кетти. Же болсо байлап койгон жеринен чыгып кетти. Эми баягы төө ага жеткенге мүмкүн эмес. Качып кетти. Жок, көрүнбөйт. Баягы адам эмнени күтөт ошол кезде? Ошол учурда эмнени күтөт? Өлүмдү гана күтөт. Качан өлүм келет экен деп өлүмдү гана күтүп калат экен. Анткени бардык ошол абалдан чыгып кетүүчү мүмкүнчүлүктөр анда жок калды. Ошондо эми өлүмүн күтүп ошол жерде жатса, кокустан төөсү келип калды. Төөсүн сүйүндү, төөсүн тизгинин кармады, аябай кубанды. Шунчалык кубанды, кубангандыгынан сөзүнөн адашып калды. Эй, менин кулум, Раб, сен менин кулумсуң, мен сенин Раббыңмын, мен сенин жаратуучуңмун деп сөзүнөн кубангандыгынан сөзүнөн адашып кетти. Мен сенин кулуңмун дештин ордо мен сенин жаратуучуңмун, Раббыңмын, сен менин кулумсуң деп койду. Эми хадисте айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ушул абал сүйүнгөнүнөн сөзүнөн адашып кетти. Аллах субханала ва таала эгер бендеси тобо кылса, тобого кайтса, андан да көбүрөөк кубануучу, андан да көбүрөөк сүйүнүүчү зат, андан да көбүрөөк шаттануучу зат деп атат. Бендеси эгер тобо жака келсе. Бисмилла, кийинки суроого өтөлү. Узап кетпей атабыз суроолорго. Аракка окутулган дуаны чыгарса болобу? Негизи ушул аракка же башка нерсеге дуа окулушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Дуа тагып аткан, көбүнчө колдонуп аткан, колго таккан аялдардын буюмуна, кулагына таккан буюмуна, сөйкөсүнө, алтын цепочкасына, саатка, жана башка кийимге, жана кымбат баалуу нерселерге да дуа окулушу мүмкүн. Ошондой эле арам нерселерге дагы дуа окулушу мүмкүн, аракка жана башка нерселерге. Эми ал башка маселе, аракка окутулду же окутулбаду, ал бизге кайып маселе. Балким окутулгандыр, балким окутулбагандыр. Буну бирөө көз ачык айт деле деген сөз бизге туура келбейт. Айтып атам го, көз ачыкка барып анын айткан сөздөрүн тастыктаса, мейли ал туура сөз болсо дагы тастыктаса, имандан чыгып кетебиз. Ошондуктан эгерде дуанын симптомдору болуп аткан болсо, дуаланган сыяктуу жашап аткан болсо баягы киши, эми ал арак окулабы же башка нерсе окутабы, эмне айырмасы бар? Бардык дуаны жокко чыгарса болот, бардык дуадан арылса болот, айыктырса болот. Аллах тааланын аяттары ар кандай сыйкырдын ар кандай түрүнө шипа. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ичтен бир нерсе жүргөнсүп, ар кайсы жак кыймылдаса, караңгыдан корксо жин барбы же жок болушу мүмкүнбү дейт.
Коркуу бир адамдын табигатында бар сезим. Бул сезим кээ бир адамдарда аз болот, кээ бир адамдарда көп болот. Ошонун сезимдин көбөйүп кетиши кээде чочуп калгандыктан болот, кээде табигый өзү тубаса коркоогураак киши болот. Кээде бир сыйкырдан деле болушу мүмкүн, же психикалык жактан болушу мүмкүн. Толтура себептери бар. Эгерде сыйкыр жактан болсо, дуа жактан болсо биз жардам беребиз. Табигый боло турган болсо анда башка жактарга көрсөтүңүздөр. Үйдү тазалай турган кайсы сүрөлөрдү окуш керек дейт? Үйдү тазалоонун жолу мен жакшылап айтып берейин, ушул суроо көп түшөт сиздерге. Бисмилла. Үй дубаланып калыштыгы мүмкүнбү десе, ооба мүмкүн. Киши дубаланып калгандай эле үй дагы дубаланып калышы мүмкүн. Жерлер дубаланып калышы мүмкүн, кандайдыр бөлүктөр. Эми ошол жерди кантип тазалайбыз? Адамдын денесинен сыйкырды арылуунун жолдорун айтып өттүк. Эми жерди, үйдү кантип тазалайбыз? Эң биринчи, ошол үйдө намаз окуп турулсун. Намаз окуңуздар. Намаз окуган үйдө иншаллах жаман нерселер болбойт. Ошол үйгө кирип атканда, чыгып атканда, үйдүн дааратканасына кирип атканда, чыгып атканда дуаларды окуңуздар. Төлөккө киргенде өзүнүн дуасы бар, чыкканда да дуасы бар. Мешитке киргенде, мешиттен чыкканда, үйгө киргенде, үйдөн чыкканда, кийимди кийгенде, кийимди чечкенде, анан ошол үйдү арам нерселерден да тазалаңыздар. Арак болбосун ошол үйдө ичиш үчүн колдонулган. Сактап коюп, сыйлуу коногум келгенде мына аракты ачып беремин деп коюп койгон арам нерселер болбосун ошол үйдө. Ошол үйдө ибадат окулсун, намаздар окулсун. Куран окуп коюңуздар, Бакара сүрөсүн окуп коюңуздар. Эгер окушту билсеңиздер, Бакара сүрөсүн окуңуздар ошол үйдө. Анан дагы бир услуп бар үйдө тазалаганга. 10 литр же 20 литр сууну алып келесиздер. 10 литрге 1 пачка тузду саласыздар. 20 литр болсо 2 пачка туз саласыздар. Ошол туз салынган сууга оозуңузду жакын алып келип, сууга, почкага оозуңузду жакын алып келип, Фатиха сүрөсүн окуңуз. Мейли 7 жолу, мейли 3 жолу, мейли андан көбүрөөк. Анан ошол сууга Фалак, Нас сүрөлөрүн окуңуздар, Аятал Курсуну окуңуздар, Бакара сүрөсүнүн эң акыркы 2 аятын окуңуздар, Амана Расулду. Сыйкыр аяттарын окусаңыздар болот, сыйкырга каршы. Дагы азан айтсаңыздар да болот. Анан ошол сууну жакшылап ихлас менен окугандан кийин сууну тряпка үйдө колдонгон, баягы топкол арчыш үчүн колдонгон тряпкага суудан бир аз куясыздар. Тряпканы нымдап, толук нымдалгандан кийин ошол ным тряпканы полдун ачык жерлерине ошо менен сүртүп чыгасыздар. Бурчтарга сууну куюп, моминтип чачып койсоңуздар болот. 1, 2, 3. Ар бир бурчка. Бул дагы бир тажрыйба, услуп. Анан ошол үйдү таза кармаңыздар. Кир болгон үйдө жаман нерселер болот. Кир болбош керек үй. Үй таза болуш керек. Тазалык имандын жарымы деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ан-надафату минал иман. Тазалык имандан, же болсо шатрул иман. Минал иман, имандын бир жарымы деген мааниде хадистер келет. Ошол менен үй тазаланат иншаллах. Эгер ошондо да үй тазаланбай аткан болсо, үйгө кирген адам кыжалат болуп, үйгө кирген адам сыгылып, аябай оор жагдай болгон болсо, анда ошол үйдөн 2 айга же 3 айга чыгып башка үйдө жашап турган жакшы болот. Үй бош калганда баягы үй өзүнөн өзү тазаланат иншаллах. Бул эми биздин тажрыйбабыз, мен өзүм тажрыйбамда ушул нерсени үй тазалаш эч эле мүмкүн болбогондо биз ушундай услупту колдонгонубузда үй тазаланды иншаллах. 2 жолу биз башыбыздан өткөрдүк. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Онлайн окуудан толук тазаланса болобу? Же сөзсүз барыш керекпи? Көптөн бери кыйналып жүрөм. Биз Россияданбыз, барганга шартыбыз жок дейт. Болот иншаллах, аракет кылыңыздар. Колдон келишинче максимум аракет кылыш керек. Ошондо иншаллах результат чыгарса болот. Россияга да ойлонуп атабыз. Кудайым буйрса барганга аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүк болуп калган болушу менен иншаллах жолго чыгып атканда Facebook'tan жарыя беребиз.
Аллахым шифасын берсин сизге. Көчүрткү деген кандай? Мисалы улакка дейт. Бул болбойт, малга окшойт. Болбойт. Бул баягы туура эмес, шариятыбызга туура жат көрүнүш. Бул орун эч ким бирөөгө көчүрүп, жандыктарга көчүргөнгө болбойт. Бул түйү жок, негизсиз сөздөр, ыкмалар. Бул кандай болот? Билбегендерге айтып коелу. Көчүртмө дейт. Сен ооруп калсаң, сыйкыр бар экен, бул сыйкырды мен улакка көчүрүп беремин, же торпокко көчүрүп беремин, же чоң топоско көчүрүп беремин деп ушинтип көчүрүшөт. Бирдемелерди айтып. Негизсиз. Бардык үй бүлө жин менен ооруп калуу ыктымалы барбы дейт? Бар. Көбүнчө ушундай болот, сыйкыр жайылат жакын туугандарга. Жин кирип кетиши мүмкүнбү? Бардык үй бүлө мүчөлөрүнө. Мүмкүн. Эске сала кетсек, биздин видеолорубузду бөлүшүп коюңуздар жана комментарийлерге номериңиздерди жазып койсоңуздар, WhatsApp группага кошуп коебуз. 1 саат болуп калды. Я. Вакыт болуп калдыбы? Машалла, вакыт болуп калыптыр. Урматтуу мусулман агайындар. Аллахым разы болсун барыңыздарга. Андай эмесе, түз эфирдеги экинчи бөлүмдү баштайбыз. Рукуя окууну. Азыр мен сиздерге рукуя окуп беремин. Канча киши угуп атат? Facebook 230 бияқта. Бөлүшүп койсоңуздар туугандар. Анткени нравится басып, бөлүшүп койсоңуздар көбүрөөк жайылат экен. Башкалар да билбегендер да билсин. Көпчүлүктөр биз жакында Facebook'тан көрүп калдык. Бир жактардан ссылка болуп келип калды. Жакшы болбоду. Биз эми катышып атабыз. Сонун жардам берип атат деп рахматын айтып атат. Балким ошондой муктаж кишилерге сиздин поделиться деген аракетиңиз себепчи болушу мүмкүн. Группаларга, өзүңүздүн досторуңуздарга, жакындарга бөлүшүп коюңуздар иншаллах. Азыр бир гана сыйкыр кара дуа жогоруда мен өзүм айткандай дагы баса белгилеп айтып кетейин. Сыйкыр жин оору менен гана ооругандарга эмес бул эфир. Медициналык жактан жалпы ооруларга каршы дем салабыз. Буга катышыңыздар, иншаллах, Куран аяттары менен пайда аласыздар. Анткени Куран аяттары бул жүрөктөргө да пайда, денелерге шифа, ал менен жашасаңыз бактылуу болосуз. Куран бардык көйгөйлөрдү чече турган негизги Аллах Тааланын сөздөрү. Аллахтын сөздөрүнөн пайда алыңыздар. Аллах Тааланын сөздөрүнөн шифа алыңыздар, барыңыздарга шифа болсун. Жана бул Куранды, бул сөздөрдүн маанилерине да көңүл бурганды бизге насип кылсын. Анын маанилери менен, түшүнүктөрү менен жашашты баарыбызга насип кылсын. Амин. Анда эмесе көздү жумаласыздар. Куранды кунт менен ихлас кылып окуп турасыздар. Мен окуп баштаймын. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Көз жумалыңыздар, кунт менен ихлас кылып окуп турабыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم.
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler, köz açıktı malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden darı çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler, köz açıktı malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden darı çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler, köz açıktı malayları, sıyqırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberga itaat kılıp, moyun sunup, bul denelerden darı çıkıp ketkiler. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah subhanahu ve taala insanlarda cana cinlerde özüne ibadat üçün yaratkan, buzgunçuluk üçün yaratkan emes, zulüm üçün yaratkan emes, köz açıktarga kulçuluk kılış üçün yaratkan emes, köz açıktarga kulçuluk kılış üçün yaratkan emes, alardan aram buyruklarda şerik buluş üçün, zulüm kılış üçün yaratkan emes. Allah'dan kork kıla, zulümden kayıt kıla, cana bul denelerden darı çıkıp ketkile. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'dan kork kıla. Bismillah la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Antkeni Allah subhanahu ve taala Kur'an'da zulümde aram kılgan. Allah subhanahu ve taala zalim zulüm kılıçı kimselerde yaxşı görmedi. İnnallah la yuhibbuz zalimin. İnnallah la yahdil kavmez zalimin. Oşonda ele Allah subhanahu ve taala zalim kimselerde hidayet kılbaydı, kavmni hidayet kılbaydı. Ve ma lizzalimin min ansar. Jardam ayay kerek bolğan uçurda, şafaatga muhtaç bolğan uçurda Allah subhanahu ve taala zalimdarga şafaat kıluvçularga, zalimdarga şafaatga ötүүчүлөргө şafaatga yol koybayt, jardam berbayt. Allah subhanahu ve taala alardan şafaatты üzüp koyot, jardamды üzüp koyot. Jardamga ayay muhtaç bolğan uçurda zalimdarga hiç kандай jardam jok dedi Allah subhanahu ve taala. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Jana Allah subhanahu ve taala Kur'an'da özü vada kıldı. Biz zalimdarga alardan kılgan zulüm üçün jamandıktardı, ziyandı, azapты gana köpöйтүп berебиz dedi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ittaquz zulma fe inne zulma zulumatun yevmel kıyama. Zulüm kılıudan özüңөрдү saktagıla, biröөгө zulüm kılıudan özüңөрдү tыйgıla. Zulüm akirette zalim üçün karangılık, cehennam, o't, baksızlık bolup kelet dedi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve taala hadisi kudside İnni harramtu zulma ala nefsi evvela. Men en birinci zulümdü özüm üçün aram kıldım dedi Allah subhanahu ve taala. Keyin sizlerden araňarda
İnsanlar menen insanların arasında, jinler menen jinlerin arasında Allah subhanahu wa taala zulüm işini aram kılgan. Allah'dan korkula, zulümden kayıtkıla, bul denelerden çıkıp ketkiler. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın hükmü menen bul denelerdeki köz açık sıyqırçı bakışlar tarafından jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgön, çaçılgan, baylangan, tüyülgön jana başka aram jolдор menen jasalgan sıyqırlar batıl bolsun, jokko çıksın. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ulu sözleri menen, Allah'ın ulu sözleri menen jardam surayбыз. Allah'dan jardam surayбыз. Yaratılgan nerselerдің жамандыгынан, közü bardın nazarынан, sıyqırçının sıyqırынан jana zalim jinlerden Allah'dan jardam surayбыз. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ulu sözleri menen, ulu ayatları menen, Kur'an'ı menen, Kur'an'daki ulu ayatlar menen, kelimatları menen Allah'dan jardam surayбыз. Yaratılgan nerselerдің жамандыгынан, közü bardın nazarından, sıyqırçının sıyqırından jana har kanday közgө görünbös jaman nerselerden. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın ulu sözleri menen Allah'dan jardam surayбыз. Yaratılgan neslerin jamandыгынан, közü bardın nazarından, sıyqırçının sıyqırından jana zalim jinlerden, közgө körüngen jana körünmögen balelerden Allah'dan jardam surayбыз. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın kudreti menen bul denelerdeki köz açık sıyqırçı bakışlar tarafından jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgön, çaçılgan, baylangan, tüyülgön jana aram jolдор menen, başka aram jolдор menen jasalgan sıyqırlar batıl bolsun, jokko çıksın, canıp ketsin. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. 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 Bismillah. Kana bismillah tamağına götürüldüler. Denilerden götürüldüler. Bismillah. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kimdin başı vurup atkan bolsa uçurda. Kimdin uçurda başı vurup atkan bolsa başına oң kolun koyup alsın. Jürek urup atkan bolsa jürekке oң kolun koyup alsın. Kayсы жериңiz urup atkan bolsa oşo жерге колуңузду коюп алыңыз дагы. Gözü cumu menen kunt kılıp uğun ulantağız. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا
إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. O bul denelerden içindeki erkek cana urgaçı zalim cinler, közü açıktı malayları, sıykırçının kulları, Allah'ın düşmanları, Allah'dan korkup peygamberga itaat kılıp moyun sunup bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'dan korkula, zulümden kaytkıla. Bul zulüm silerdi jamandığa, jamandık bolso silerdi cehannamga, Allah'ın azabına alıp giret. Allah'dan korkula. Allah'dan korkula, zulümden kaytkıla cana bul denelerden daroo çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Erten Allah'ın azabından silerdi közü açık kutkara albayt. Erten Allah'ın azabından silerdi közü açık kutkara albayt, gerek bolsa al. Özün de al yerden sakta albayt. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kana tamağına kötörülgüle. Bismillah. Allah'ın hükmü menen tamağına kötörülüp bul denelerden çıkıp ketkile. Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جأتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Ho jaratkan Allah sağa çeksiz maqtoğlar, alqışlar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salamlar jana salavatlar bolsun. Jaratkan Allah biz günөө körgöndelerin bilip bilbey kılgan günölerimizi keçir. Senin yoluna taştagan kadamlarımızı bekem, berekeli o kadamlardan kıl. O Allah'ım bütkül alamdagı kıydalgan mumun musulmanlarga yardım ber. Alardın katarında uşul jerde alaqan jayıp, ümit menen olturgan bul bendelerinden ardına şifa ber Allah'ım. Bul bendeleriňe köz açık, sıyqırçı bakşılar tarabынан jasalgan, jedirilgen, içirilgen, kömülgen, çaçılgan, baylangan, jana başka aram jolları menen jasalgan sıyqırlardı Kur'an menen getir ya Rabbel Alemin. Uşul okulgan ulu ayatlarındı bul bendelerinden yüreklerine, dartlarına şifa kıl, jaşooloruna hidayat kıl, günöөлөрүн keçirip toobolaryň kabul kıl, imandaryn bekem kıl, üýbülölük jaşooloruna baktuluk ber, işlerine bolsa iyilik ber ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabben nas adhibil ba's veşfi enteş şafi la şifaan illa şifauk şifaun la yugadiru sakama. Es'alullahal azim Rabbel arşil azim en yeşfekum. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин видеолорубузду биздин баракчабыздагы видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Комментарийге номерлериңерди жазып койсоңуздар, группага кошуп коебуз. İnşallah Kudayım buyursa keyinki şembe günü 8:30 çeyin jolukkanга çeyin barыңыздарга тынчтык, береке болсун. İmanlarınızda Allah Subhanahu wa Taala özü bekem olsun. İşlerinizlerge iyilik versin. Jolukkanга çeyin barыңыздарга assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.